Ага мен аябай каршы. Акыл эси ордунда тарбия көргөн киши ошону жазайбы? Силер аны туура багыла. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү сөз тармактарда аябай кенен талкууда болуп жаткан Назира Айтбекова эжекебиз жөнүндө адамдардын көз карашы кандай экен ошол тууралуу. Анда эмесе кеттик. Assalamu alaikum. Саламатсызбы? Мен могул сөз тармактарда аябай талкуу болуп жаткан Назира Айтбекова эжекебиз тууралуу берейин дегем. Назира Айтбекова болгон көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым түз эле. Кандай десем, муну жарыялаштын кереги деле жок болчу. Негизиненчи ар адамдардын ойлору ар кандай да. Бир жагынан туура берсе, бир жагынан туура эмес дешет. Колдойм деп турасыз, ошондойбу? Эми толук түрдө колдойм деген жокмун. Бирок азыркы учурда заманга жараша. Жок, заманга байланыштуу деген менен ауратты жаап жүрүш керек деген шариятта бар да. Антип аураттын аял затына болгон нерсени жаап жүрүш керек, туурабы? Ооба, туура айтасыз. Менчи туура эмес. Негизинен айтканда дин боюнча караганда туура эмес. Тармактарда болуп жаткан Назира Айтбекова эжекебизге көз карашыңыз кандай? Назира Айтбекова боюнча мен сөз тармактардан көрүп калдым бир аз нерсе. Бирок негизи биздин кыргыздын менталитетине туура келбеген нерсени деп атат. Өзү да сезип аткандар. Бирок өзүнүн ой пикири болгон болсо именно ошол чечинүү жагынан анан өзүнүн денесин көргөзүп, анан өзүнүн оюн айтса, мен ойлойм бул туура эмес жол экен депчи. Адам баласы болгондон кийин ар биринин ой пикири болот, мисалы жашоого караша, жараша жашоого. Ошо ой пикирди билдире турган жолдор, мисалы жакшынакай эле адептүү жолдор аябай көп. Ошол жолдор менен барса туура болмок. Биздин менталитетке таптакыр эле туура келген иштерди кылып атат. Мен ойлойм, эгерде жаштарды ушул жол менен үндөп, ушул жолго үндөгөн болсо, анда бул туура эмес деп ойлойм. Бир улутту же бир государствоны жок кыла турган болсоң, биринчиден алардын культурасын, маданиятын биринчи ошол байкала деген сөз бар да. Ошол маданиятын, ошол култ мүнөзүн, ошолордун баарын ээлеп алган болсо, ошол улутта согушка эле жетпес. Мен эмне айткым келип атат? Азыркы сөз тармактарда аябай талкуу болуп жаткан Назира Айтбекова жөнүндө көз карашыңыз кандай? Назира Айтбекова жөнүндө айтып кетсем, ал адам кылбаган нерсени кылып атат. Өзү менен кошо канчалаган адамдарды тозокко ээрчитип кетип атат. Ошол үчүн ага мен аябай каршымын. Эң туура эмес жаман иштерди кылып атат. Мен суранат элем ушу мыйзам боюнча ушундай нерселерге чектөө койсо деп. Карашыңыз кандай? Эми Назира Айтбекова мындай мээси кичине эмеден чыгып кеткен го орбитадан. Акыл эси ордунда тарбия көргөн киши ошону жазайбы? Мына силер кызыксыңар, ошону силер кандай кабыл алып атасыңар? Силерге керекпи? Болгон жакшы жагын көрсөтпөйт тарбиянын. Акмакчылыкты көрсөтөм дегендер толтурат эми. Акмакчылыктын баарын көрсөтөм, мен көрсөтөм деп эле көрсөтө берсе, анан ошолда тарбия тартип болобу? Кыргызстан ансы деле чектен чыгып кетти, жолдон адашып кеттик. Ушул эле жетпей атты эле да, ушул эле жетпей атты эле. Андан аркы эмне болот? Бирөөсү тиги Азия молду чечинип дагы басып жүрөт. Ай кыздар, эсиңер жыйгылачы. Силер келечекте энесиңер. Силер балдарды тарбияласыңар. Эмне деген эне болосуңар, ушинтип отурсуңар. Кудай ырбады. Келесонун келесоосу болуп баратабыз да. Төө чачың тик турат. Акмакчылык бул. Рахмат чоң. Саламатсызбы? Азыркы сөз тармакта талкуу болуп жаткан Назира Айтбековага болгон көз карашыңыз кандай?
Мен Назира Айтбекованы аябай сыйлайм, тааныбасам да. Кыргыздын сыймыгы, эркек кызы. Анан мен анын чечинип, андай мындай кылганда мен эчтеке деп айта албайм. Ал өз эрки ар кимдин. Эми ал Назира Айтбекова мен жылаңачтап чыкканын колдобойм. Мен жылаңачтап чыкканын колдобойм. Өзүнүн жүрүш турушуну, анын кыргызга болгон кызматыны, элге болгон эмесини мен кыргыздын эркек кызы дейм анычы. Ал эми башка жегич, желмогуз эмес да алчы. Кыргызстанды жеген жок, Кыргызстанды талкалаган жок, мөңгүлөрдү жуткан жок, элге зыян кылган жок. Ал өзүнүн эрки, ал чечинип жүргөнү. Бирок мен Назира Айтбекованы аябай сыйлайм, жакшы көрөм. Чоң рахмат. Сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым биринчиден биздин кыргыздын үрп адатыга, мындай эл салтка караганда бул адепсиздикке кирет негизичи. Эми бизде мына көп жакшы жаман нерселер Европадан келип жатат. Европада эми моундай нерселер өзүнчө эрки, өзүнчө мындай айтканда өзүнүн көз карашында жаман жакшы айтканда демократия, эркин демократия деп биздин Европадан келип атпайбы көп жаман жакшы нерселерчи. Ошолордун көз карашы боюнча бул өзүнчө эркини өзү көргөзө билген жакшы эрктүү аял катары көрүп келип атат көпчүлүктөрчү. Эми биздин менталитетке биздин эл жуткандай көз караш жакпайт да. Менин көз карашым ушундай. Жаштарга кандай насаат айтат элеңиз? Жаштарга биздин ата бабабыздан калган кыргыздын өзүнүн үрп адаты бар, кийим кечеги, мындай аябай ыймандуу жакшы кийингенбиз. Мына мисалы биздин Батыр эне өз Курманжанда атканы кандай жакшы жактары бар. Мисалычы, ошол образды эле алып, эл өзүбүз ошондогу образдарды алып биз жаштарга беришибиз керек да. Айтбековага болгон көз карашыңыз кандай? Назира Айтбекова жөнүндө айтсам, эч бир эркек өзүнүн карындашын, эжесин, апасын ошондой болушун эч бир эркек каалабайт. Андай аялды, андай адамды аялдыкка да албайт деп ойлойм эч ким. Кыздарга айтарым, силер аны туура багыла. Айтат го, кыямат күнү ким өзүн бир адамга окшоткон болсо, ошол адам менен тирилет деп. Ошол